Сапар Исаков кураган өкмөткө энергиялуу жаштар келди. Эми өлкөнүн өнүгүшүнө чоң таасир берет деп парламент көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Андан бери 100 күн өттү. Бул күн аралыгында вице-премьер-министр болуп барган Дүйшөнбек Зилалиев бат эле иштен четтетилип, ордуна Талас облусунун губернатору Дайырбек Кеникеев дайындалды. Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси болуп, бир ай иштебей ээрден шыпырылды. Зилалиев министр болуп отурганда эле ээрге кыйшык отуруп, коомчулуктун сын пикирине дуушар болду. Шайлоо учурунда суу ичкен кудугуңарга түкүрбөгүлө деп республикалык штабтын жетекчилигинен кол жууса, кийин мөңгүлөрдү талкалоого жол берген мыйзамды жанырып коргоп, калктын кыжырдануусуна тууш уккан. Ал эми мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунда иштеп жүрүп, Зилалиевди бомбачыры ээрчиди. Ошентип Зилалиевдин өкмөттү өрдөп жүргөндөгү 100 күнү жалаң чуу жараткан окуялар менен коштолду. Мен кайсыл жерде иштебейин, ачык жана толук берилүү менен иштөөгө аракет кылып келем. Бирок жакында эч түшүнүксүз бомба тууралуу маалымат боюнча козголгон кылмыш иште менин атым аталууда. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, мага карата массалык жек көрүүчүлүк жана жаманатты кылуу болууда. Бул кырдаал албетте менин ар намысым менен абийириме зыянын тийгизүүдө. Жаңы өкмөттүн курамында биринчи вице-премьер-министр болуп Толкунбек Абдыгулов барган. Парламент Абдыгуловдун тажрыйбалуу, билимдүү адис экендигине баа берип колдоп берген. Андан соң айтылып жүргөн тажрыйбасы жетпей калдыбы, же биринчи вице-премьер-министрлик кызматы бирөөгө керек болдубу ким билсин. Анын ордуна депутат Аскарбек Шадиевди дайындашып, Абдыгуловду биринчи вице-премьер-министрлик кызматтан алып түшүштү. Дегеле биринчи вице катары, кийинки вице катары бир ишиңиз менен көрүнө алган жоксуз да. Бир ишиңиз менен көрүнө алган. Болгону бир баягы Баңгизат жөнүндө айткан анекдот аралашкан сөзүңүз менен эске албасаңыз бир иш менен көрүнө алган жок. Баягы эрке талтаң болуп, көпөлөккө окшоп гүлдөн гүлгө тандоо жүрөсүз да. Эми Сооронбай Жээнбеков Толкунбек Абдыгуловду Улуттук банкка кайрадан дайындады. Эл өкүлдөрү өкмөттө бат-бат алмашкан кадрдык саясатына нааразы. Толкунбек Сагынбекович, сиз так айтыңызчы. Сурооңузду түшүнүктүү болсун да, коомчулукка да бизге дагы. Эмне себептен биринчи вице-премьерликтен, кайра вицеликтен бир ай, 2 ай иштеп баш тартып атасыз? Негизги причинасын айтыңчы. Бул эми биздин жеке менче бизнес эмес да. Биз эми мамлекеттик кызматкер катары бизге өкмөт болобу, президент болобу, премьер болобу, каякка барып иштейсиң деп ошолор дайындайт да. Толкунбек мырза, өзүңүз туура айтып атасыз да, бул менчик эмес деп. Сиз, Кулматов, Зилалиевдердин мамлекеттик кызматтары менчигинде эле болуп калды да, быйылкы жылдын эсебиненчи. Сиз конституцияга шылтабаңыз. Биринчи вице-премьерди конституцияда Толкунбек мырза кетсин деп өзгөрткөн эмес. Эгер шайланып калса деген. Же сизге Улуттук банкты 49 жылга эле арендага бериш керек болуп калды, кызыл китеп жазып эле. Кулматовго бажы кызматын берейик. Айланып ушул жумушка келе бересиздер. Айланып жүрчү эмне сизден башка банкир жокпу Кыргызстанда? Ошол эле кезде Толкунбек Абдыгуловдун ишмердигин мактап алкап жүргөндөр аз эмес. Депутаттардын көпчүлүгү Абдыгуловдун банк башкармасы болушуна каршы эмес. Эгер Толкунбек Сагынбекович өзү каалап туруп, бүгүн каалап мен вице-премьер-министр болом же болсом Назбанктын председатели болом деп өзү решение ала турган болсо, өзү чече бере турган болсо, ондо Американын президенти болуп албайбы? Ошон үчүн мен ойлоп атам, кайсы жака жөнөтүп атат, ошол жака барып атат бул жигит. Депутат Жанар Акаев кадрдык алмашуулар өкмөттүн ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизүүдө деп эсептейт. Ал премьер-министр Сапар Исаков айткан жаңы доорго 40 кадам программасын сындап чыкты. Анан кече 100 күн болгондо премьер-министр интервью берип атат. 100 күн убактыбыз биз өкмөттүн иши менен таанышууга кетти дейт. Бул кандайбы? Алар деген өкмөткө даяр болуп барыш керек да. Мен иштейм, мына реформаларды ишке ашырам деп мындай өзүнүн даяр программасы бар. Мына жаңы доорго 40 кадам деген. 40 кадамдын бир дагы кадамы ишке ашылат азыр. Мына 100 күн өттү. Анан кийин мындай. Анан өздөрү жаш реформаторлор деп атап, мына карагылаңыз, бир дагы реформатор баягы жаштардан калган жок. Бирөөсү дагы жок жанында. Ошентип Толкунбек Абдыгулов кайрадан Улуттук банктын төрагасы болуп дайындалды. Депутаттардын көпчүлүгү талапкерлигин колдоп, Кыргызстандын акча саясатын Толкунбек Абдыгуловдун колуна ишенип тапшырышты.